Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Кыянбек Сатыбалдиев жасалма диплом алган деп шек саналууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети анын үстүнөн жазык кодексинин документтерди жасалмалоо беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ишин ачты. Бул тууралуу 19 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында атайын кызматтын тергөөчүсү билдирди. По данным финансовой части университета в вышеуказанный период были произведены оплаты за обучение от имени Сатыбалдиева Кыялбека Урмаматовича. Окуу жайдын финансылык документтерине ылайык 1996-2000 жылдар аралыгында Сатыбалдиев Кыялбек Урмаматовичтин атына окуу акысы төлөнүп турган. Ал эми Кыянбек Сатыбалдиевдин атына төлөнгөн контракттар жок. Ошондой эле студенттердин баалоо журналында да Кыялбек деген ат гана бар. Кийин ал оңдолгону билинип турат. Буга байланыштуу документти жасалмалоо фактысы менен окуу жайдын кызматкерлерине жана Кыянбек Сатыбалдиевдин өзүнө карата тергөө иштери жүрүп жатат. Кыянбек Сатыбалдиев жамуудан алган ошол дипломдун негизинде 2017 жылы Кыргыз улуттук университетинин экинчи жогорку билимине, юрист кесибине ээ болгон. 44 жаштагы Кыянбек Сатыбалдиев Жалал-Абад мамлекеттик университетинин эсепчи адистигине 1996 жылы окууга тапшырганын билдирген. Бирок окуу жайдын маалыматына караганда, ошол жылы окууга Кыялбек Сатыбалдиев тапшырганын ачыкташат. Сатыбалдиев Кыялбек деген жаран БК-296 тайпасына тапшырган экен. Андан кийин ошол эле адистиктин сырттан окуу формасына которулуп кеткен экен. Анан биздеги азыр университеттеги маалымат боюнча ошол архивде ошол маалымат сакталыптыр жана бухгалтерияда окуу акысын төлөө боюнча бир аз маалымат бар экен. Канча сом кайсы жылы төлөнгөндүгү жөнүндө маалымат киргизилген экен электрондук базага. Биздин балдык журналда Сатыбалдиев Кыялбек деген жөнүндө гана жазылган. Сиз айткан Кыянбек деген эме жок, студент жок. Аталган окуу жайдын базасында Кыялбек Сатыбалдиев тууралуу маалыматтар 1999 жылга чейин окуганын тастыктайт. Шаардык архивдеги маалыматка ылайык, Кыялбек Сатыбалдиев 2000 жылы окуудан четтетилген экен. Университеттин бардык документтеринде Кыялбек деп жазылган. 2266 27 апрель 99 жылы 600 сом. Ушул. Бирок базада Кыял деп жүрөт бизде ушул маалымат. Очный группада 1 жыл, экинчи окуу жылында жарымы очный, анан заочный өтүп кеткен. Атайын кызматтын маалыматында Сатыбалдиев колдонуп жүргөн диплом Жалал-Абад мамлекеттик университети тарабынан анын бир тууганы Кыялбек Сатыбалдиевдин атына берилген. Чынында 1975 жылы туулган Кыялбек Сатыбалдиев анын бир тууган агасы экени белгилүү. Бирок ал документке техникалык катачылыктарга жол берилгенин айтат. Баса белгилеп кетейин, 1996 жылы бул техникалык катаны. Тем более мен күндүзгү бөлүмдө окугам 4 жыл. Күндүзгү бөлүм деген ал баягы заочныйдан айырмасы өтө чоң да, күндүзгү бөлүм деген. Ал жерде күнүгө барып, сабак барасың, 3төн кийин кайра келесиң. Бул менин чын айтканда саясий эле көз караш менен эле жумуштар болуп атканын мен сезип эле турам. Кыянбек Сатыбалдиев мурда өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. Былтыркы жылы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде катышкан. Ага чейин КСДП партиясынын жогорку кеңештин депутаты болгон. Анын ысмы 2018 жылы Ноокендин 90 жылдык мааракесин өткөрүүдөгү талашта да айтылган. Ал Жалал-Абадты жетектеп турган убакта Ноокен районунун уюшулганына 83 жыл болгону менен 90 жылдык мааракесин катачылык менен белгиленгени айтылган. Тууганын атына жазылган дипломдун айланасындагы чырды орган териштирмей болду. Андан соң гана БШК чечим кабыл алат. Бибисара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.